Bugün Kırgızistan'ın göpçelerinde Yaşur deybiz bir Şarp deybiz bir orayı güçü ötattı. Öte güçü ötattı. Бұл мен ойлап қойдым да бізге бұл жаша ойла қалды да. Біз даже сахармен ауырған хронический сияқты да айығып кеткен жоқпыз. Бұл эмненин белгisi да. Біз Кыргызстан кейинки жылдары жалаң тааныш, тууганды коюп отуруп, адис жок. Кагаз менен компьютер менен ачып бергендер болду. Биз деградация болдук. Биз де алдады көп жылдан беричи. Биз өзүбүз даярбыз алдангангач. Алданганга өзүбүз даярбыз. Мы приготовлены, чтобы нас обманывать. Шунатан приготовить этип коюшту. Айтып атсак да эл кайдыгерде. Мен эмнени айткым келет? Төрөбаев деген Кытайларды эчтей жерде Кытай деген жакшылык кылбайт бизге. Мына Бразилия бар, Мексика бар, Мексика миллион деген букалар, ошолордун бир частный компаниясы менен сүйлөшүп, жанагы лабораториясын алып келип, ошонун больницасына подшефство өтпөйлү мына Төрөбаев Кытай менен сүйлөшкөндө учуп бар да сен эмеге. Испанияга учуп бар, Испания менен сүйлөш, туризм алкагында иштешели, мал чарбачылык менен иштешели деп, ошонун компаниялар менен сүйлөшүп бияка келип туруп, дарысын алып колдонуп, анан кийин вакцина жасаган, вакцинаны өзүбүздө жасашыбыз керек, кыргыз элим. Өзүбүздө жасаган лаборатория, больница, бизде алтын толтурат, тоонун баары алтында, коктунун баары алтын. Бизде акча көп. Жөн эле салып койбойлу ошондой лаборатория, кыргыз элим. Мен баягы индеецтердей болуп баратабыз, кыргыз ойлонсоңорчу, бизон деп коет го, бизон. Индеецтерди кырыш үчүн бир генералы бизон кыргыла деген. Бизонду кырганда даже поезд менен миллион бизондорду аткандан кийин эли индеец кырылган. Малы да өлгөн, өзү да өлгөн, эти да жок, кийими да жок. Биз казыр мал менен оокат кылабыз, кыргыз элим. Бизди чорный чума баскандай эле бүт оору басып атат. Айыл чарба. Эмне үчүн Садыр Нуркожоевич? Эмне үчүн Төрөбаевден башка киши койбойбуз? Эмне үчүн Төрөбаев жалаң Кытайларды эчтеле жүрөт? Жалаң кытайский интерестерди коюп. Эмне үчүн өзүнүн жанында башка европейский инвестор деген разношерстный болуш керек. Ар кандай өлкөдөн келиш керек. Конкуренция болуш керек. Бир одношерстный болуп атабыз. Алар менен биз күчөөлөп атабыз. Балдын баары оорлуу, тоолуу, кийиктин баары оорлуу. Төрөбаев, Минприрода министри Машиев, булар кетиш керек срочно. Эмне үчүн биз кармап турабыз, кыргыз элим? Биз деградация, биз на крайне болуп баратабыз. Малдын баары оорлуу. Бүгүн даже бу жерде ветврачтар ооруп атат дейт өзү Бруслёс менен. Бул эмне деген жыйынтык, кыргыз элим? Биз эмне үчүн ошо Испанияныкын алып келип койбойбуз? Көп деле акча эмес. Испаниянын пенсияга чыккан адистери бар, эме бар. Жибер контрразведка, блогер же жанагы менеджер жиберип сүйлөш 4-5 ошол жерде чалдар бар, алып кел, пивасын берели, заводдорду ачып берсин, вакцина жасап берсин да. Вакцина, дары, балдардын тамагы, өзүбүздүн тамак, малдын дарысы Кыргызстандык болуш керек. 10 жылдан кийин, 3 жылдан кийин кандай мутация болот билбейбиз. Эч ким ишенип болбойт. Тегелебиздин бар мал менен иштешет. Биздин малды жок кылып коюшу мүмкүн. Кыргыз элим. Мына кекилик жөнүндө айтып атам. Кекиликти даже мына Кыргызстандагы кишилер мурун кармап эле аткандан кийин шашлык жечи коркуп калды уже. Коркуп калды. Кээ бирлердин аялдары кыйкырат, куда ты идешь? Барбачы, зарара принесешь депчи. Көрдүңөрбү? Кадыр уже перчатка менен жүнүп сууга кайнатып ичип калды. Бул эмне деген сөз, Машиев? Эмне деген сөз? Мына 2023-жылы кийик жөнүндө Котур бир коктудан 5 километр барсам 17 текен өлүм көрсөттүм. Ошондо элдер айткан, Котур теке болуп атат, Яшур болуп атат, болгону болот деп мен ошону баарын көрсөттүм. Эффект жок, алдап кетти. Мына күзүндө Кан теңирден жанагы теке чыкты, пастерлоз менен, аны жашырып кетти. Ага чейин кекиликти чыгардым, аны жашырып кетти. Эми кургол чыкты. Эмне кургол эмне экенин билбейм, денесинин баары жара. Чолпон атынан чыкты. Биз эмне болуп баратабыз, кыргыз элим? Бул единственный, мына бизде деле ветврачтар бар. Мисалы, Ыскөлдө кыйын ветврач бар болчу, Маркс айылда. Мен илгери бир чалгам. Европадан, Россиядан брак буйларды, сифилис жылкыларды алып келип атат. Красный крест токтотуш керек. Садыр Нуркожоевич, границадан вообще кереги жок жана улак тарткан, доңк койгон атыңды. Бүт сифилис көбөйнүң. Ошону баарын дарылап, ошо врачканы айыктырчу. Жылкынын баарын оорлук кылдырган. Сифилис болгон жылкыларды бээдин сүтүн ичип алып, 10 жылда, 20 жылда баягы онкологик ачактар күчөй турган кишилер
2-3 жылдан өлүп калып атат. Наурат арыланбайларчы жылкыдан. Сол жылкы кайтарып жүрөбүз кочкорлуктарда. Жанында бирөө радословный жылкыны алып келет. Алдан келген чиркей келип чыгат, көгөн келип чыгат. Кыргызстан мына ойлонбойлубу, Чужой эмелердин баарын кийирип атабыз. Дары эменин баары кыргыздык болуш керек. Вакцина бирдеме биз өзүбүз жасап атабыз го, жанакы акынжыр, жанакы эмелерди алып келбеди эмне эле? Байрактар. Ошондой эле лаборатория, ошондой эле кички заводдорду ачпайлыбы кыргыз элим? Ачпайлы. Бизде канча специалисттер бар? Мына акыркы кыйын специалисттер 72, 73төр. Совет Союзунун мал чарбасы түшүп калган. Андан кийинкилер баары основной көп мал менен иштеген эмес. Совет Союзунун мындан 3 эсе көп, 5 эсе көп мал бар болчу, оору болчу эмес. Анда игнорировать этчү эмес. Мен мисалы прокуратурага жазам, тияк бияка жазам, эч кандай реакция жок. Мына мен Мипирдин прокуратурага жазып атам. Эч кандай реакция жок. Алдап кетет. Алар уже баарын алдап, прокуратуранын баарын да алдап койгон уже. Баарын приготовить этип койгон. Менден башканын баары алданганга даярсыңар. Баарыңар алданасыңар. Бул биздин жашоо, биздин эртеңки келечек. Конфеттерди өзүбүз чыгарыш керек, витаминдерди өзүбүздөн чыгарыш керек. Карабаң алар. Кымбат болсо да зато качественный, коркунучтуу эмес деп чыгарыш керек кыргыз элим. Малыбыздын баарын ажырасак, индейский ошо бизон болобуз. Жердин баары заразный очаг болуп. Эмгичи Минприрода бир жыйналыш өткөргөн жок. Картошкалар язва, жарай картошкаларды көрсөтүп атам, эч кандай реакция жок. Эч кандай. Төрөбаев мен дальше мы только потерянный народ болобуз. Он не сын, истинный сын своего народа. Чын айтам, Төрөбаев, Машиев, срочно кетиш керек булар кыргыз элим. Андан кийин токтотуш керек, жана тууганда, специалисттерди чакырыш керек. Мына мен канча өзүм эле чуркап жүрөм. Специалисттерди бир жака кийирип, бирдеме кылып калганга аракет кылам ошолор. Ошолордон үйрөнүп калгыла, ошондон билип калгыла, шоумендтен өткүлө деп пенсияга чыгат кишилерди алып келбей иштеп, ушунун акылын алчы деп. Аларды да кетирген жокмушсун. Алар деле иштегиси келбейт. Мен аларга айтам, мен мамлекет үчүн үйрөтүп койчу эми. Ушулардын колунда болуп калды эми. Булардан ала албай калдык. Эчтеке кыла албадык. Эми ошону үйрөтчү, өстүрчү. Могу эле бир даңкылдап шоумен эмес, истини ичинен билиш керек да. Тармактын ичинен билиш керек. Мен ошо аракет кылам кээде. Могу чалдарды, аксакалдарды алып келип үйрөнгүлө. Бул биздин, аларга да айтам, биздин эл, биздин келечек, эми үйрөткүлө, эмне алалы эми. Опытыңарды бергиле, жаратылышты сактап калалы, мамлекет сактап калалы деп мына чуркайм.